Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин түптөлүү башаты өткөн 100 жылдыктын 30-жылдарына туура келет. Университетте бүгүнкү күндө өлкөнүн агрардык секторуна жогорку квалификациялуу адистерди сапаттуу даярдоо үчүн бардык шарттар түзүлдү. Замандын талабына ылайык лабораториялар ишке кирип, аудиториялар, кабинеттер, заманбап окуу методикалык жабдыктар, компьютердик технологиялар менен толук жабдылды. Кытай Айыл чарба академиясы менен болгон келишимдин негизинде суунун жана топурактын касиетин анализдөөчү Кыргыз-Кытай лабораториясы жигердүү иштеп жатат. Университеттин базасында инновациялык агрардык технопаркты куруу боюнча долбоор иштелип, сунушталды. Жайка долбоору эл аралык кызматташтык Япония агентствосы аркылуу Кыргыз Республикасынын органикалык дыйканчылыкты жайылтуу долбоорунун алкагында билим берүү, илимий жана инновациялык борборунун базасында модельдик ферма түзүлдү. Кристенсен фондусу тарабынан көчмөндөр маданиятынын музейи уюштурулду. ОБСЕ жана Акмена коомдук бирикмелердин колдоосу менен суу музейи ачылып, ийгиликтүү иштөөдө. Азыркы мезгилде университеттин курамында 6 факультет: агрономия жана токой чарба факультети, инженердик техникалык факультети, гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультети, ветеринардык медицина жана биотехнология факультети, айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы факультети, экономика жана маалыматтык системалар факультети, эл аралык кызматташуу жана аралыктан билим берүү институту түзүшөт. Жалпы университетте 5000ден ашык студенттер билим алышат. Студенттерге 300гө жакын профессор, окутуучулар жамааты. Алардын ичинен Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын 2 корреспондент мүчөсү, 40 илимдин докторлары, 140 илимдин кандидаттары жана 13 Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө жана Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмерлер, 78 билим берүүнүн, 45 айыл чарбасынын мыктылары билим беришет. Кыргыз Улуттук агрардык университетинин курамында 5 окуу имараты, 2 студенттик жатакана, 4 илимий изилдөө институту, 2 тажрыйба чарбасы, студенттик медициналык пункт, универсалдуу жана оюн үчүн адистештирилген спорт комплекси, футбол стадиону бар. Кыргыз Улуттук агрардык университетинде даярдалган адистер агрардык багыттагы тармактарда, айыл чарба мекемелеринде, фермердик чарбаларда, агрофирмаларда, айыл чарба кооперативдеринде, акционердик коомдордо жана башка багыттарда жумуш менен камсыз болушат. Университетте билим берүү, илимий изилдөө жана тарбия иштерин жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бүгүн университетте 48 лицензияланган билим берүү программасы ишке кирген. Бакалавриат жана специалитет боюнча негизги даярдалуучу багыттар бул: агрономия, токой иштери жана ландшафттык курулуш, ветеринария, биотехнология, агроинженерия, транспорттук процесстердин технологиясы, кесиптик окутуу, электр энергетикасы жана электр техникасы, айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы, зоотехния, стандартташтыруу, сапатын башкаруу жана метрология, балык чарбасы, экология жана жаратылышты пайдалануу, курулуш, жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу, жерге жайгаштыруу жана кадастрлер, геодезия жана аралыктан байкаштыруу, экономика, менеджмент, колдонмо информатика. Бакалавр дипломун алуу менен бирге ошол адистиктер боюнча магистратураны улантууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Өзгөчө белгилей кетсек, АКУИН эл аралык аккредитациялык комиссиясы тарабынан агрардык менеджмент магистрдик программасы 2016 жылы эл аралык аккредитациядан өтүп, ал программанын деңгээлин жогорулата алды жана магистрант бүтүрүүчүлөрдүн андан аркы Кыргызстанда, ошондой эле чет өлкөлөрдө жумушка орношуусуна шарт түзүп алды. Бүгүнкү маалыматтык технологиялар өнүккөн заманда чет тилдерин билүү жана чет өлкөлөргө практикаларга, окууларга жана стажировкаларга баруусуз элестетүү мүмкүн эмес. Дал ошол себептен эл аралык долбоорлордун жана кызматташуулардын борборуна айланган биздин
Кыргыз Улуттук Агрардык университетинде мүмкүнчүлүктөр кенен жана ал үчүн шарттар түзүлгөн. Бул багытта 1-курстан 4-курска чейин кошумча англис, немис жана кытай чет тилдерин үйрөтүү курстары каралган жана шарттар түзүлгөн. Университеттин бүгүнкү күндөгү стабилдүүлүгүн жана ийгилигин жаратууда өзүнүн күчүн аябай эмгектенген профессор окутуучулар менен кызматкерлердин орду чоң. Алардан окуп үйрөнүп билим алган миңдеген улан кыздар өлкөнүн экономикасынын эң негизги бөлүгү болгон айыл чарба тармагынын алдыңкы адистери жана негизги кыймылдаткыч күчү болуп эсептелишет. Буга мисал болуп, бул окуу жайды бүтүргөн урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков, урматтуу премьер-министрибиз Мухаммедкалый Дүйшекеевич Абылгазиев жана көптөгөн министрлер менен депутаттарды айтсак болот. Ошентип, Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык университети бүгүнкү күндө өлкөнүн агрардык секторуна жогорку квалификациялуу адистерди сапаттуу даярдоонун жалгыз жана биринчи флагманы болуп кала берет. Саламатсыздарбы, урматтуу абитуриенттер, урматтуу ата-энелер, видеоконференциянын катышуучулары. Бүгүн көп жылдык бай тарыхы бар, күчтүү профессордук окутуучулар курамы жана заманбап материалдык техникалык базасы бар Кыргыз Улуттук Агрардык университети ачык эшиктер күнүн сиздер үчүн уюштуруп жатат. Ачык эшиктер күнүнүн негизги максаты ушул биздин абитуриенттерге профориентациялык иштерди жүргүзүү, кесип тандоого жардам берүү, ошону менен бирге университеттин заманбап материалдык техникалык базасы менен тааныштыруу. Сиздер үчүн урматтуу абитуриенттер, кызыктуу бүгүн программалар түзүлгөн. Ошондуктан сиздерди активдүү катышып берүүңүздөрдү суранат элем. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители и участники видеоконференции. Сегодня один из ведущих вузов нашей республики, Кыргызский национальный аграрный университет имени академика Константина Ивановича Скрябина, для вас организует День открытых дверей. Основная цель данного мероприятия – это проведение профориентационной работы среди абитуриентов, а также показ материально-технической базы современной нашего университета. Для вас составлена интересная, насыщенная программа, поэтому я вас призываю активно участвовать в данном мероприятии. Значит, на данном мероприятии присутствует ректор нашего университета. Значит, сөз абитуриенттерге кайрылуу, обращение абитуриентам. Кыргыз Улуттук Агрардык университетинин ректору, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, ветеринария илимдеринин доктору, профессор Нургазиев Рыспек Зарылдыкович агайыбызга беребиз. Рахмат.
Урматтуу бүгүнкү ачык эшик иш-чаранын катышуучулары, урматтуу абитуриенттер, урматтуу ошол биздин абитуриенттин, бизнес студенттердин ата-энелери. Эми бардыгыбыз ушул мектепти бүтүп атканда кайсы окууга барсам, кайсы кесипти тандасам деп эң маанилүү чечимди кабыл алуунун алдында турасыздар. Бул тандоо сиздердин карьераңыздардын, ички мүмкүнчүлүктөрдүн ишке ашырууңуздардын эң бир пайдалуу байланыштардын башатына көз каранды десек туура болор. Эми Кыргыз Улуттук агрардык университети менимче кыргыз элине жеке кыргыз элине эмес, эл аралык деңгээлде чоң аты бар университеттердин бири болуп эсептелинет. Мындан мына быйыл биздин университетке мына Кыргызстанда ошол Кыргыз Улуттук университети, андан Кыргыз Улуттук агрардык университети, бул университеттердин тарыхы абдан бай. Мына биз 87 жылдын ичинде университеттер сыймыктуу жолду басып өтүп, кыргыз мамлекети үчүн 60 миңден ашык жогорку квалификациялуу адистерди даярдап бердик. Эми алардын катарында эгерде тарыхка кайрылсак, дүйнөгө аты чыккан эл жазуучусу, Лениндик жана мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, академик, убагында 1953 жылы зоотехника факультетин бүтүргөн Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду биз кантип айта албайбыз. Чыңгыз Төрөкулович жекеле бул биздин Кыргыз Улуттук агрардык бүтүрүүчү эмес, Кыргыз мамлекетин, убагында Советтер Союзун бүт дүйнөгө таанышкан инсан катары. Азыр көз өтүп кетсе дагы Кыргыз эли Чыңгыз Төрөкулович менен сыймыктанып жатканыбызды эч тана албайбыз. Ошондой эле бизде көптөгөн кыргыз эл баатырлары, министрлер, депутаттар, жана ошондой эле губернаторлор чыккан. Мына ошондой эле биз Таштанбек Акматов, Советтер Союзу учурунда 2 жолку эмгектин баатыры, андан кыргыз эл баатыры. Менимче бул тарыхта бул өзү кайталангыс нерсе. Биз дагы Таштанбек Акматов менен сыймыктанабыз. Андан сырткары көптөгөн академиктер, көптөгөн дүйнөгө белгилүү окумуштуулар мына биздин университетти бүтүшкөн. Эми азыркы күндөгү эң нечки дагы сыймыктана турган нерсе мына кыргыз мамлекети болуп, суверендик көз карас болгондон бери ошол Кыргызстандагы окуу жайларды бүткөн биринчи президент Сооронбай Шарипович дагы биздин окуу жайдын зооинженердик факультетин бүтүрүүчү экендигин өзүбүз баарыбыз билебиз, ошон үчүн баарыбыз сыймыктанабыз. Эми эгерде университеттин азыркы күндөгү биз болуп аткан иштер боюнча жана ачылыштар боюнча айта кете турган болсок, университетте жалаң эле окуу болбостон бизде илимий иш дагы өтө жогорку деңгээлге коюлган. Эгерде биз мындан 7-8 жыл мурда ар бир факультеттен бирден лаборатория керек десек, азыркы күндө ар бир кафедрада эл аралык деңгээлдеги лабораториялар түзүлдү. Муну менен эмнени айтмакпыз? Ал балдар жөн эле теориялык билим албастан, балдар практикалык дагы ошол лабораторияда иштешип, андан сырткары чарбаларга чыгышып, келечекте кесиптин эң жакшы ээсине болууга биз болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын тең түзүп жатабыз. Андан сырткары биз ушул башка чет мамлекеттер менен, айрыкча биздин студенттер Европа, Кытай, Россия жана Казакстан өлкөлөрүнүн университеттеринде окушуп, мындайча айтканда двойной диплом, 2 дипломду алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп келет. Андан сырткары Германиянын, Даниянын, Япониянын чарбаларында жана алардын ишкаларында айыл чарба практикаларын өтүшөт. Келечектеги агрономдор, ветеринарлар, зоотехниктер, инженер-механиктер, инженер-гидротехниктер, жерге жайгаштыруучулар, экономисттер, менеджерлер, технологдор, экологдор жекеле билим албастан өзлөрүнүн багыты боюнча практикалык тажрыйбаларды алышып, ошондой эле университеттин ичинде биз балдар үчүн
бүт чет тилдерин окууга бүт мүмкүнчүлүк түзгөнбүз. Ошо чет тилде окуган студенттер биздин практикаларга барышып, магистратурага өтүшүп, болгон мүмкүнчүлүктөрүн өзлөрүнө жараша билимин алып жаткандыгын көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Эми университетте студенттер үчүн бардык шарттар түзүлдү деп айтсак болот. Бизде библиотека, ошондой эле интернет, электрондук библиотекалар, мындайча айтканда студенттер үчүн спорт залдар, спорт комплекстер, бүт шарттарды түзгөнгө биз студенттер үчүн аракет кылганбыз. Булардын баары тең иштеп жатышат. Эми ошол урматтуу абитуриенттер кийин келгенде мунун баарын өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Эми азыр мына пандемия учурунда чоң эки маселе көрүнүп калды элге. Бул биринчиден азык түлүк коопсуздугу жана биологиялык коопсуздугу. Мына мен азыр эле ошол интернеттен карадым. Мына оондун мынандай чоң дүйнөдө мынандай маалыматтар чыгып атат. Ошол оондун бүткүл ошо оондун генералдык секретары Антонио Гутерриш чыгып мындай деп жатып атат, мындай деп жазып атат. Азыркы күндө дейт, жер жүзүндөгү 7,8 миллиард элге дейт, продукту айыл чарба, вообще азык түлүк продукциясы жетишпей жатат дейт. Мына азыркы күндө дейт, 820 адам ачкачылыкка дуушар болуп жатат дейт. Ал эми абдан ушул COVID-19 келген учурда абдан ушунчалык кыйын акыбалга дагы 50 миллион адам кабылды дейт. Мунун баары эмнеге айтып атам? Мына биздин университеттин бүтүрүүчүлөрү ушу мамлекеттин азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууга чоң салымын кошушат дагы. Мына ошол азык түлүк коопсуздугун биздин гана бүтүрүүчүлөр камсыз кылышат. Андан сырткары ушу пандемия учурунда дагы чоң бир маселе чыкты. Бул өзү биологиялык коопсуздук. Мына ушул биологиялык коопсуздукту дагы мына биздин бүтүрүүчүлөр, ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле медициналык кызматкерлер менен бирликте, биологдор менен, биотехнологдор менен чогуу биргеликте мамлекеттин биологиялык коопсуздугун дагы камсыз кылышат. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Мына ошол эле пандемия учурунда мен өзүм кесибим боюнча вирусологмун. Молекулярдык биология, биотехнология, инженерия боюнча специалистмин, вирусолог. Мына менин илимий окуучуларым мына Жалал Абад областында, Бишкек шаарында ушул диагностика коюу боюнча бир ай бою ошо медиктер менен чогуу иштешип, чоң жардамыбызды көргөздүк. Келечекте бул ишти дагы уланта бермекпиз. Андан сырткары биздин студенттерибиз жыл сайын 2 же 3 студентибиз президенттик стипендияга ээ болушат. Мындан сырткары бизде белгилүү окумуштуу профессор Георгий Айказов Балян атындагы коомдук фондунун эсебинен 10 бала ай сайын 5000 сомдон стипендия алышат. Бул абдан чоң сынактан өткөндөн кийин гана мындай стипендиялар студенттерге берилет. Эми урматтуу бүтүрүүчүлөр, конечно, сиз өзүңүздөр уже балким тандоо жүргүзүп койдуңуздар, бирок мен келечек үчүн биздин университетти бүткөндөр эч убакта жумушсуз калбайт. Ошон үчүн биринчиден ушул абитуриенттерге мына бүт республикалык тестирлөөнү тапшырган турасыздар. Ошол республикалык тестирлөөнүн астында баарыңыздарга ийгилик каалап, жакшы ошол натыйжа менен колуңуздарга сертификаттарды алышыңыздарга мен жалпы өзүмдүн атыман, жалпы Кыргыз улуттук жааматтын атынан, Кыргыз улуттук агрардык университетинин жааматтын атынан ийгилик каалап кетмекмин. Ата-энелерге дагы, жалпы бүтүрүүчүлөрдүн ошол туугандарына дагы, жалпы Кыргыз элине, мындай пандемия жалгыз Кыргыз элине келген жок. 200дөн ашык мамлекетке ушундай чоң пандемия келди. Ошол учурда дагы Кыргыз мамлекети менимче көп кыйынчылыктарга дуушар болбой, акырындык менен бул пандемиядан акырындык менен чыгып баратабыз. Ошон үчүн баарыңыздарга ден соолук, мамлекетибизге бейпилдик, жакшылык каалоого уруксат этиңиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Уважаемые абитуриенты,
уважаемые гости, сегодня мы с вами проводим День открытых дверей в Кыргызском национальном аграрном университете. Естественно, я думаю, что многие уже определились, куда пойдут поступать, в каком направлении они будут уже дальше двигаться. Но все-таки хотелось бы коротко рассказать о нашем Кыргызском национальном аграрном университете. Исторически сложилось, что для нашей республики, мы всегда говорим, что Кыргызская республика – это аграрная республика. Мы 2 года тому назад отметили юбилей университета, 85-летний юбилей нашего университета. За эти годы мы подготовили более 60 тысяч специалистов не только для аграрного комплекса, а вообще для нашей страны. Я всегда говорю, что наши выпускники работают не только в аграрном секторе, они работают по всем отраслям нашей республики. Поэтому, уважаемые абитуриенты, хотелось бы, чтобы поступили в наш Кыргызский национальный аграрный университет. Я почему об этом говорю? Вот COVID-19, пандемия, показали, какие сложности есть в наших странах. Особенно 2 проблемы возникли по всему миру. Вот я только что получил информацию, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выступил с заявлением о надвигающейся продовольственной катастрофе. По оценкам ООН, около 820 миллионов человек сегодня голодают. В этом году из-за кризиса COVID-19 в крайнюю нищету могут выпасть еще около 49 миллионов человек. Я почему обращаюсь к этим цифрам? Потому что продовольственная безопасность нашей республики именно обеспечивает специалисты, которые получили дипломы нашего университета. Это очень большая проблема. Мы это поняли, мы поняли, что все границы закрываются. Что остается? Значит, мы сами себя должны обеспечивать. Вторая большая проблема – это биологической безопасности. После этой пандемии поняли, даже развитые страны не могли обеспечить биологической безопасности. Биологическую безопасность обеспечивают именно это медики, специалисты ветеринарной медицины, биотехнологи, биологи. Поэтому у нас есть и факультет ветеринарной медицины и биотехнолог. Я сам специалист в области молекулярной биологии, вирусологии. Мои научные ученики работали именно в эпицентре эпидемии. Они работали в городе Бишкеке, в Жалалабадской области. Мы помогли проведению диагностических исследований именно на COVID-19. Теперь, что касается нашего университета, уважаемые выпускники, для студентов, будущих студентов, созданы все условия. Если мы говорили 7-8 лет тому назад, должна быть хорошая современная лаборатория на каждом факультете, в данный момент на каждой кафедре имеется современная лаборатория, где студенты, получив свои теоретические знания, они проводят практически в этих лабораториях. Я всегда говорил, если в университете нет хорошей научной лаборатории, такой университет не может подготовить специалистов прикладного характера, потому что университет готовит прикладного характера. Для будущих абитуриентов еще что важное, наши студенты обучаются в вузах Европы, России, Казахстана, Японии. Также производственную практику проходят именно в европейских странах, особенно в Германии, в Дании, в Чехии, в азиатских странах, допустим, в Японии. Кроме этого, мы прекрасно понимаем, в период глобализации без знания иностранных языков невозможно получить хорошие знания. Поэтому в нашем университете есть направление немецкого языка, направление английского языка. Полностью для студентов мы создали условия, чтобы они в течение 4 или 5 лет дополнительно они получили именно, владели иностранными языками. Это очень это требование нынешней ситуации в мире и вообще требования нашего университета. Современный молодой человек обязательно должен владеть иностранным языком. Поэтому все условия созданы для наших студентов.
Кроме этого, наши студенты получают ежегодно стипендию, президентскую стипендию. Примерно 2-3 студента ежегодно получают президентскую стипендию. Кроме этого, у нас есть стипендия профессора Баляна по 5000 сом ежемесячно. 10 студентов, не только студенты, которые хорошо учатся, активисты, общественники, они тоже получают вот такую стипендию. Еще мы гордимся, многие не знают, что мы гордимся своими выпускниками. Чингиз Айтматов, Чингиз Тореқұлович Айтматов, это выпускник 1953 года зооинженерного факультета. Не только мы гордимся, коллектив Кыргызского национального аграрного университета или выпускники, это гордятся полностью республика. Только многие иностранцы, когда мы говорим фамилию Чингиз Тореқұловича Айтматова, они все говорят, да, мы знаем. Поэтому до сих пор, хотя уже давно нету Чингиза Тореқұловича, но для нашей республики, для нашего университета является гордостью, что наш выпускник Чингиз Айтматов. Многие герои, и я думаю, больше истории такое не повторится. Таштамбек Ахматович также дважды герой социалистического труда СССР. И батыр кыргызского народа тоже выпускник нашего университета. Кроме того, многие депутаты, министры, ученые, признанные во всем мире. Многие, я, если буду фамилии назвать, я думаю, это будет занимать очень такое много времени. Поэтому, когда вы посмотрите сайт нашего университета, убедитесь, что это очень богатая история, и наш университет работает именно на благо нашей страны. И самое главное, что выпускником нашего, мы очень гордимся, что выпускник нашего зооинженерного факультета Сооронбай Шарипович Джейнбеков является именно выпускником нашего Кыргызского национального аграрного университета. Я прекрасно понимаю, что многие уже гадают, куда надо поступать уже в этом году. Я думаю, что если вы поступите в наш университет, я думаю, вы обеспечите свое будущее. Поэтому, тем более, сейчас уже у вас будет очень большое испытание, это общереспубликанское тестирование. Хотелось бы лично от себя, от нашего коллектива пожелать вам успехов, что вы успешно сдали, успешно поступили и в будущем вообще были успешными людьми. Еще раз я поздравляю, я еще раз хотелось бы пожелать не только нашим абитуриентам, всем вообще родственникам, всему кыргызскому народу, что после пандемии, я думаю, мы все-таки выходим неплохими результатами и пожелать процветания нашей республики. Спасибо за внимание. Анда кийинки сөздү Кыргыз Улуттук агрардык университетинин биринчи проректору, ветеринар илимдеринин доктору, профессор Иргашев Алмаз Шукурбаевичке берсек. Рахмат, урматтуу абитуриенттер, мен ойлойм, Рысбек Зарылдыкович ушул Кыргыз Улуттук агрардык университети жөнүндө жакшы мына маалымат берди. Эми менде ушул Кыргыз Улуттук агрардык университетинин ишмердүүлүгү боюнча презентацияны сиздерге көргөзөйүн деп атам. Презентация мен бул официалдык тилде, расмий тилде түзүлгөн. Ошондуктан мен презентацияны мамлекеттик тилде айтып берүүгө уруксат этсеңиздер. Мына жогоруда айткандай, биздин Кыргыз Улуттук агрардык университет, жылдырсаңыз, Кыргыз Улуттук агрардык университет бул агрардык тармакта билим берүүнүн, илим изилдөөнүн чордону очогу болуп саналат. Бул жерде презентацияда көргөнүңүздөрдөй биздин агрардык университетте 6 факультет, 4 колледж, 2 илим изилдөө институту, андан сырткары агрардык университеттерге тиешелүү болгон окуу тажрыйба чарбабыз бар. Андан кийин билим берүү, илим изилдөө жана инновациялык борборубуз бар.
азыркы күндө биздин Кыргыз Улуттук Агрардык университетинде факультеттерде 5000ге жакын студенттер билим алып жатышат. Мен ойлойм, азыр сиздерге айта турган багыт, мен 3 багытты айтып кетсем, биринчиси бул агрардык билим берүү, экинчиси бул материалдык техникалык база, үчүнчүсү эл аралык байланыш жана академиялык мамилдүүлүк деп коебуз. Студенттердин башка өлкөлөргө, башка жогорку окуу жайларына барып окуу келиши боюнча айтып кетүүгө уруксат этсеңиздер. Эми бүгүнкү күндө Агрардык университетте бизде 400гө жакын профессордук окутуучулар курамы иштеп жатат. Алардын ичинен 50 илимдин доктору, ал эми 130 илимдин кандидаты. Эгерде мамлекеттик деңгээлде жогорку окуу жайлары менен салыштыра турсак, бул деңгээл биздин Агрардык университет биринчи орунга татыктуу деп айтып кетсем болот. Ошону менен бирге азыркы биздин университетте 5 диссертациялык кеңеш иш алып барып атат. Анын ичинден 2 айыл чарба тармагында, 2 ветеринардык тармакта, ал жерде биологиялык 2 тармак бар, техникалык багытта болуп, баары болуп 5 багыт. Жыл сайын бизде кандидаттык жана докторлук диссертациялар колдонулуп келет. Эгерде токтоло турган болсок, акыркы эле 3 жылдын ичинде 32 кандидаттык, 8 докторлук диссертация жакталды. Ал эми билим берүүгө кайрыла турган болсок, агрардык билим берүү негизи 5 баскычтан турат. Биринчи баскычы биздин университетке тиешелүү, бул келген абитуриенттерге мындайча айтканда орто кесиптик билим берүү. Мындайча айтканда булар колледждер. Бүгүнкү күндө 4 колледж бизде иштеп атат. Эгерде ким 9 классты бүтүп, андан сырткары 11-ди бүтүп, эгерде алардын жалпы республикалык тестирлөө баалы босого балына жетпесе, бизде 100 балл. Алар биздин колледжге келип билим алып, андан кийин билимин биздин факультеттерде улантса болот. Ал эми кимдин балы жалпы республика балл 100 балл болсо, алар бизге келип, мына 6 факультеттерде бизде бакалавриат программалары бар, андан кийин ветеринардык медицина боюнча специальность бар, ошол багыттарга тапшырса болот. Азыр биздин айта турган дагы бир жакшы нерсебиз, бүгүн ар бир факультет заманбап лабораториялар менен камсыз болгон. Мен кайрылып кете турган болсом, мисалы факультет агрономия жана токой чарба факультетинде азыркы күндө 3 лаборатория бар. А башка жогорку окуу жайларында мындай лаборатория жок деп айтып кетет элем. Аларга токтолуп кетсем, топурактын сапатын анализдөө, экинчиси суунун сапатын анализдөө, үчүнчүсү фитосанитардык илим изилдөө иштерин жүргүзүү лабораториясы, төртүнчүсү агрохимиялык лаборатория. Бир да башка жогорку окуу жайларында агрономия багытында мындай лабораториялар жок. Экинчи багыт бул ветеринардык медицина жана биотехнология багыты. Бул жерде айтып кетишибиз керек, ар бир кафедра заманбап акыркы мындайча айтканда деңгээлдеги лаборатордук аспаптар, оборудованиялар, лабораториялар менен камсыз болгон. Жылдыра берсеңиз. Мына бул жерден сиздерге презентацияда көрүнүп турат, биздин заманбап мындайча айтканда материалдык техникалык базабыз. Бул жерде мына ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин базасы. Биздин бул базада азыркы күндө биз медициналык факультетти да ачканга толук шартыбыз бар деп айтып кетүүгө болот. Себеби мына Ырысбек Зардыкович өзү адис катары, вирусолог катары бул багытта уже адистерди даярдап койгонбуз, адистер да даяр. Ошону менен бирге материалдык техникалык база, лабораторияларыбыз даяр. Андан кийин бизде артка жылдырсаңыз, мына айтып кете турган дагы бир жакшы лабораториябыз бар. Бул бизде айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү факультети бар. Ошол жерде азыр биз мына виртуалдык лабораторияны алдык. Виртуалдык лаборатория мына буюрса биздин университетке келип окуп калсаңыздар болот. Анын мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Сиздер кандайдыр бир программаны түзүп туруп, ошол программа аркылуу, компьютер аркылуу ар кандай мындайча айтканда иштерди жасасаңыздар болот. Мисалыга кандайдыр бир лабораторияга алып бир иштер жасасаңыздар,
Ошону менен бирге эгерде ветеринардык медицинада кандай бир операциялар жүргүзө турган болсо, программанын негизинде ошону биз виртуалдык түрдө студенттерге көргөзсөк болот. Дагы жылдырсаңыз. Дагы бир биздин лабораториябыз бар. Бул музей воды деп коет. Чынында суу музейи деп коет, бирок суу музейи бул мындайча айтсак болот, Орто Азия өлкөлөрүндө мындай музей жок. Музей деп аталат, бирок бул музейдин ичи толук лабораториялар бар суу боюнча. Сууду кантип бөлүштүрүү, насос лабораториясы, суунун сапатын изилдөө лабораториясы, ошону менен экология боюнча дагы ал жерде лаборатория бар. Анан мына биз бүтүрүүчүлөрдүн арасында көп преферентациялык иштерди жүргүзүп атабыз. Көпчүлүк мына абитуриенттерден бизге мындай суроолор келип атат, кантип биз чет өлкөгө барып окуп келсек болот деп. Бул багытта дагы мен айтып кетет элем, Кыргыз Улуттук Агрардык университетинде шарт түзүлгөн. Биринчиден, бул жерде биз лингофондук, заманбап лингофондук кабинеттерди ачканбыз. Экинчиден, жыл сайын тил каалоочулар болсо, тил окуган, англис тил, немис тил, ошону менен бирге кытай тил каалоочулар болсо, биз аларды кабыл алып, курстарды уюштурабыз алар үчүн. Экинчиден, мына өткөн жылы биз англис тил багытында 9 группа ачтык. Сабак аларга англис тилинде өтүлүп жатат. Ошондуктан каалоочу студенттер болсо, билим алуу менен бирге кайсы бир адистик менен бирге, ошону менен бирге чет тилин дагы өздөштүрүп, ошол тилди негизинде чет өлкөлүк жогорку окуу жайларына барып, мындайча айтканда, өзүнүн билим алып, ошону менен бирге практика өтүп, илим изилдөө иштерин да жүргүзүп келсе болот. Азыркы күндө биздин университетте 75 чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары, фонддор, илим изилдөө институттары программалар менен кол коюлган. Алар Европа, Кытай, Россия, СНГ, Америка, Япония, Корея өлкөлөрүндөгү мындайча айтканда жогорку окуу жайлары, илим изилдөө институттары болуп саналат. Эми урматтуу абитуриенттер, мына мен жыл сайын ушул жаңы окуу жыл башталганда биз жанакы башка жогорку окуу жайларынан биздин университетте окуйбуз деп келген, биринчи курсту бүтүп келген студенттерди дайым кабыл алабыз да. Ошондо алар айтышат, биз ушул кесипти туура эмес тандап алган экенбиз. Ошондуктан, урматтуу абитуриенттер, мен сиздерди чакырып кетет элем. Кандайдыр бир жогорку окуу жайга тапшырардан мурда биринчи ошол жердеги материалдык техникалык база менен таанышышыбыз керек. Экинчиден, ошол жердеги билим берип жаткан профессордук окутуучулар курамы кандай. Биздин Кыргыз Улуттук Агрардык университети бүгүн ушул сиздерге татыктуу, сапаттуу билим бере турган бирден бир жогорку окуу жайы деп айтып кетет элем да. Ошондуктан кесипти туура тандаңыздар. Андан кийин мен сөзүмдүн акырында айтып кетишим керек. Ушундай материалдык техникалык базаны түзгөн, бул жерде мына азыр биздин ректорубуз Рыспек Зарлыков сүйлөп кетти. Эмгеги өтө чоң. 10 жылдын ичинде биздин университетти алдыңкы, мындайча айтканда, республикада, не только биздин республикада, эл аралык деңгээлдеги жогорку окуу жайына айландырды деп айтсак болот. Ошондуктан мен сиздерди чакырып кетет элем, абитуриенттер, урматтуу ата-энелер, коркпостон биздин Кыргыз Улуттук Агрардык университетине билим алууга өзүңүздөрдүн мына биздин абитуриенттер сиздер үчүн мына балдарды жөнөтсөңүздөр, биз татыктуу билим берип, ошону менен бирге мына чет өлкөгө барып, өзүнүн билимин арттырып, жогорулатып келүүгө чакырып кетет элем. Андан сырткары бизде жыл сайын ушундай иш-чара болуп калган. Бул дагы мына Рыспек Зарлыковичтин инициативасы болуп, жыл сайын биринчи курска келген студенттер булар региондордон келет. Ошолор биздин маданий борборлорубузда көрүш керек деп, биринчи курстарды сөзсүз түрдө, мындайча айтканда, посвящение в студенты деп коет. Или студенттерди салтанаттуу түрдө биринчи курска кабыл алуу, биздин мындай маданий борборлордо, филармонияда, опера жана балет театр жана башка ушундай маданий борборлордо өткөрүп,
бир гана биз билим бербестен ошол студенттердин мындайча айтканда мындан ары руханий өсүшүнө дагы чоң жардамдарды мындай түзүп келебиз да. Ошондуктан көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолор болсо мына азыр чаттар иштеп атат. Суроо берсеңиздер болот. Бул жерде мына биздин ректорубуз Рыспек Зардыкович отурат. Биздин кабыл алуу комиссиянын жооптуу катчысы отурат. Мындай активдүү катышып берүүнү мен сиздерден суранат элем. Рахмат. Анда урматтуу видеоконференциянын катышуучулары, бүгүн азыр эмки сөздү биз Кыргыз Улуттук агрардык университетинин кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы, инженердик техникалык факультетинин деканы, техника илимдеринин доктору, профессор Темирбеков Жээнбек Темирбековичке беребиз. Бул агайыбыз 2020-21 окуу жылына кабыл алуу комиссиянын иштерин уюштуруу боюнча сиздерге маек куруп берет. Рахмат, Алмаз Шукурбаевич. Урматтуу бүгүнкү онлайн режимде өтүп жаткан иш-чаранын катышуучулары, абитуриенттер, ата-энелер жана коноктор. Сиздерди Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин ачык эшиктери күнүнө кош келиңиздер демекмин. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университети 2020-21 окуу жылына абитуриенттерди кабыл алууну жылдагыдай эле Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлигинин жогорку окуу жайларга абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу тартиптерин жөнгө салуучу нормативдик укуктук актылардын негизинде жүргүзөт. Мен өзүм азыр бул жерде мен кыскача гана быйылкы ошо нормативдик актларда кандай өзгөчөлүктөр болду, ошого токтолуп кетсем. Биринчиден, бул жерде быйылкы нормативдик укуктук акта слайд презентация орус тилинде болгондуктан мен дагы кыргыз тилинде айта берейин. Төмөнкүдөй өзгөрүүлөр кирилди. Биринчиси ар бир вуз жалпы республикалык тестилөөрдүн жыйынтыгы менен конкурстук негизде автоматтык маалыматтар системасы менен жогорку окуу жайга онлайн кабыл алуу жүргүзөт. Экинчи өзгөчөлүк, абитуриент өз алдынча автоматтык маалымат системасы аркылуу сертификаттын электрондук талоонун жөнөтүү менен конкурска катышат. Үчүнчү өзгөчөлүк, автоматтык маалымат системасында абитуриенттердин ранжирленген тизмеси сайтта минута сайын дайыма чыгып турат. Төртүнчү, нормативдик укуктук актыларда кагаз жана электрондук деген түшүнүк кирет. Эске сала турган нерсе, талон регистрация болуп жатканда сертификаттын түпкү нускасы талап кылынбайт. Бизде урматтуу коноктор, урматтуу ата-энелер, Кыргыз Улуттук агрардык университетинде кандай маалыматтарды абитуриенттер үчүн, жанагы мен жогоруда айтып кеткен нормативдик укуктук актылар, кабыл алуу комиссиясынын жана кабыл алуунун эрежелери, тартиптери, экзаменационный жана аттестациялык жоолор Кыргыз Улуттук агрардык университетинин эң негизги сайты КНАУ KG сайтынан көрүнүп турганда экранда КНАУ KG ушу сайттан көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле Кыргыз Улуттук агрардык университет жөнүндө толук маалыматты экинчи сайт артка алып койсоңуз. Экинчи сайт бул Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин негизги сайты, ушу абитуриенттер үчүн university.edu.gov.kg деген сайты. Ушул жерден биздин университет жөнүндө толук маалыматтарды ар бир багыттар жөнүндө, факультеттер жөнүндө ала аласыздар. Бизде дагы биздин программисттердин жакшы кылган нерсеси, биздин КНАУ KG сайтында university.edu.gov.kg сайттын биздин университеттин сайтына кирди. Сиздер эгер керек болсо университеттин сайтын ачуу менен эле дароо эле биринчи беттен сайтты көргөзсөңүз шашылат.
Birinci беттен университеттин кеji сайтына кире аласыздар. Андан кийин сиздер сайтка киргенден кийин сиздер ал жерден абитуриенттер регистрация болуш керек. Анын үчүн сиздер системага автоматтык маалыматтар системасына кирип регистрациядан өтүшүңүздөр керек. Өзүңөрдүн фамилияңыздарды, телефонуңузду жазгандан кийин силер SMS аласыңар, андан кийин системаны ачасыңар, логин, паролуңарды киргизип, ар бириңер өздүк кабинетиңерге киресиңер. Ал жерде Кыргызстандагы болгон баардык вуздар, жогорку окуу жайлары чыгат. Ал жерден силер өзүңөрдүн каалаган университетти тандап алып, КНАУ КЕЖИ деп ал жерде ошол жерди бассаңар, андан кийин КНАУнун Кыргыз улуттук агрардык университетиндеги болгон направление, то есть багыттар жана адистиктер чыгат. Ал жерден ошо каалаган, тандаган, өзүңүздөрдүн тандаган багытты же адистиктерди кнопканы, регистрация деген кнопканы басуу менен кире аласыздар. Андан кийин өздүк кабинетиңиздерге киргенден кийин сиздер сертификаттын, талондун номерин киргизесиздер. Номерин киргизгенден кийин сиздерди бизден кабар барат. Кабыл алуу комиссиядан сиз конкурстук грантовый болобу же бюджеттик негизде болобу конкурска катышсыңыз деген бизден жооп барат. Сиз ошол убактан баштап сиз ушу гранттык түрдө же контракт түрдө болуп жаткан ошол багытка сиз конкурска катышып, андан кийин ранжирленген список менен өзүңүздү 2,5 күндүн ичинде ошо конкурс грантовый комиссия жүрүп жаткан өзүңүздүн фамилияңызды көрүп турасыз. Категорияңызга жараша өзүңүздүн өтүп атасыз же өтпөй атасызды өзүңүз сайттан карап көрүп турасыздар. Мен айта турган нерсе бул жерде калган негизи регистрация болгондон кийин өзүңүздөр калганы жылдагыдай эле жана мен айткандай ранжирленген список менен кетет, калгандары ошондой эле кетет. Ал эми бизде мен белгилей кете турган нерсе, бизде босого балл Кыргыз улуттук агрардык университетте 100 балл, предметтик тесттер бюджеттик негизинен жок, 2 гана багытта бар, биотехнология жана метрология жана стандартизация, калганында предметтик тесттер жок. Мен эми айтып кыскача түшүндүрүп кетсем, бизде Кыргыз улуттук агрардык университетте 6 факультет бар. Аларда факультеттерде кыскача айтып кетсем, негизи бакалаврларды жана магистраттарды даярдайт. Инженердик техникалык факультетте 5 багыт боюнча агроинженерия, транспорттордун технологиясы, профессионалдык окутуу, электроэнергетика жана электротехника жана логистика багыттары жана 11 профиль боюнча абитуриенттерди кабыл алат. Кийинки факультет агрономия жана токой чарбазы факультети. Бул жерде 2 багыт боюнча агрономия жана токой чарбазы жана ландшафттык курулуш багыты боюнча магистратура жана профилдери менен. Андан кийинки факультетибиз айыл чарба азыктарын, гидромелиорация жана экология жана землеустройство факультети. Бул жерде 5 багыт боюнча кабыл алууну жарыялайт, 5 багыт жана профилдери дагы көргөзүлгөн. Андан кийинки факультетибиз факультет ветеринардык медицина жана биотехнология факультети. Бул жерде 1 багыт боюнча биотехнология жана 1 специалитет боюнча кабыл алууну жарыялайт. Ветеринария жана биотехнология. Кийинки факультетибиз айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы факультети. Бул жерде 4 багыт боюнча кабыл алууну жарыялайт. Бул айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы, зоотехния, стандартизациялоо жана метрология, балыкчылык жана аква маданият. Бул жерде дагы бир нече профиль боюнча кабыл алууну жарыялайт. Кийинки факультетибиз экономика жана маалыматтар системасы факультети. Бул жерде 4 багыт боюнча жана бир нече профилдер боюнча кабыл алууну жарыялайт. Бул экономика, менеджмент, колдонмо информатика, маалыматтар системасы жана технологиясы.
Жана ошондой эле баардык жогоруда айтылган адистиктер, кесиптер, багыттар боюнча бизде дистанттык же болбосо заочный форма обучения, же дистанттык образование бар, баардык кесиптер боюнча бар. Окуу мөөнөтү 5 жыл. Эми аягында урматтуу конференциянын катышуучулары, сиздерди чакырып кетет элем. Мынакей бул жерде бизде бул жерде негизги конференция, видеоконференция бүткөндөн кийин сиздер мен жана жогоруда айтып кеткен адистиктер, багыттар боюнча кененирээк ар бир факультетке экскурсия жасоо менен барып катыша аласыздар. 11:30 башталат. Бул жерде экранда көрүнүп турат баардык багыттардын, факультеттердин идентификаторлору көрүнүп турат. Ветеринария жана медицина жана биотехнология факультетине 666 069 82 59, паролу 1903. Андан кийинки айыл чарба азыктарын кайра иштетүү факультетинде бул жерде 577 441 22 22, паролу 12 345. Андан кийин факультет экономика жана маалыматтар системасы факультети. Бул жерде идентификатору 972 669 0943, паролу жок. Кийинки факультет инженердик техникалык факультет 856 25 23 34 98, паролу жок. Кийинки факультет гидромелиоративдик факультет 924 952 73 24, паролу 12 34 56. Эл аралык дистанттар билим берүү институту 606 974 22 00, паролу жок. Агротехникалык колледж 737 042 21 42, паролу жок. Техника экономикалык колледж 984 575 54 08, паролу жок. Ошондой эле Токмок агроэнержай колледжи 522 814 43 19, паролу 12 45. Жана ошондой эле Бишкек агроэнержай колледжи 648 052 52 64, паролу жок. Мен дагы бир жолу ушуларды силерге кайталап кеттим. Ушул идентификатор паролдор боюнча саат 11:30 баштап ар бир факультеттерге 11:30 баштап саат 1-ге чейин Zoom платформасы аркылуу жана социалдык тармак YouTube аркылуу берилет. Ушул жака кирип таанышсаңыздар, абдан таанышыңыздарды сурабыз. Эми бизде эң артында бизде университеттин болгон негизги телефондору экранда көрүнүп турат. Бул жерден биздин YouTube, Facebook, YouTube баракчалардан биздин информация бизден алганыңыздар болот. Эми анда суроо жоктурбу? Отуруп эле турсуңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат, Жээнбек Темирбекович. Анда урматтуу абитуриенттер, мына сиздерден бир топ суроолор келиптир. Анда ошол суроо жоопторго өтсөк, отура берсеңиз, анан ошол суроо жоопторго жооп берсек анда. Биринчиден мындай суроо келиптир, эми кимибизге туура болсо биз анда жооп бере берейик. Биринчи суроо: жакшы окугандарга стипендия каралабы? Канча сом? Буга мен кыскача айтып коеюн. Жакшы окугандарга биз жанакы профессор Балян атындагы стипендияга берилет конкурс менен. Ал жерде айына 5000 сом 10 бала стипендия алат бир жылга. Андан сырткары абдан жакшы окуса, экинчи курстан кийин президенттик стипендияга киргизебиз. Ал эми жалаң 5 окугандар болсо, мамлекеттик стипендияны жалпы студенттер катары алышат. Рахмат. Экинчи суроо: багбанчылык кесиби барбы? Мен буга дагы жооп берип коеюн. Бул багбанчылык Кыргызстанга азыркы күндө абдан керек. Мен муну ошо факультеттин деканына бардыгын айтам. Бардык учурда азыркы күндө Кыргызстанда
Бул ошол садовод бизде атайын бар, кафедра лесоводства, садоводства. Багбанчылык, эгерде биз балдарыңыздарды ушул агрономия факультетинен багбанчылык менен окутуп алсаңыздар, өмүр бою сиздерди багат дагы, өзүн да багат. Бул кесип бизде бар, жакшы, күчтүү бизде доценттер, профессорлор иш алып барышат. Үчүнчү суроо экен, бул плодоводство менимче жашылчалык кесиби барбы? Плодоводство барбы деген суроо экен. Биздин университеттин өзүндө эле жанында 1,5 гектар жерибиз бар. Ошол жерде өзүбүздүн теплицабыз бар. Андан сырткары ушул жашылча өсүмдүктөрү боюнча дагы бизде направление бар. Ал жерде абдан күчтүү, тажрыйбалуу биздин мугалимдер иштейт. Бул да абдан керектүү кесиптердин бири болуп эсептелинет. Рахмат. Германияга барып келүү программасыларын айтып берсеңиздер деп. Баарына тең эле Алмазбек Шүкүрбаевич, мен кыскача жооп берип коеюн. Биринчиден Германияга биз 2 жол менен бара алабыз. Биринчиси сөзсүз түрдө биз биринчи курска киргенден баштап тил окуганга биз студенттерди суранабыз. Алар айына 8.000, бир жылга 8.000 сом төлөшөт. Бул немис тилин жана англис тилин. Тил билгенден кийин практикага 6 айга, 1 жылга барса болот. Андан сырткары 4-чү курсту бүткөндөн кийин, бакалаврдан кийин магистратурага жылга 10 балага бизге орун берилет. Ушундай 2 жол менен биз Германияга барсак болот. Рахмат. Ветеринарный фармацевт барбы? Жооп берип коюңуз. Значит, урматтуу абитуриенттер, бизде мына жана айтып кеттик, ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинде ветеринария адистиги бар. Бул адистикте биз айтып коебуз профиль деп или специализация деп коебуз. Ал жерде ошондой багыт бар, фармацевтика деген. Бул багыт бар. Андан сырткары мына бүгүн саат 11ден кийин ошол факультетке сиздер экскурсия жасайсыздар. Сиздерди ошол факультеттин деканы күтүп турат дагы сиздерге кеңири информация берет бул багытта. Андан кийинки суроо, биология жана медицина адистиги боюнча айтып кетиңизчи. Эми эгерде биология жана медицина кесиби боюнча айтып кетсек, бизде биотехнология деген направление бар. Биотехнология бүткөндөр булар биологдор болуп эсептелинет. Бүткөндөн кийин медицинский лаборатория, ветеринарный лаборатория, илим изилдөө институттарында, андан сырткары мына азыр Бишкек шаарында вообще Кыргызстан боюнча канча жеке менчик лабораториялар бар. Ошолордун ар биринде иштесе болот. Ал эми ветеринарный экинчиси медицина адистиги боюнча. Эми биз ошол быйыл аракет кылып атабыз, себеп дегенде дүйнө жүзү боюнча биз анализ кылып көрсөк, эң жакыны медицинага бул ветеринарный медицина. Өнүккөн мамлекеттерде, ошол эле Англияда, Германияда, Голландияда, Австрияда, Америкада ветеринарный медицина болгон жерде, ал жерде медицина да бар экен. Биз ушуну лицензия алып, жана чет элдиктерди ушул медицинага кабыл алсак деген, биз ушул ишти жүргүзүп атабыз, буюрса ишке ашат деген ойдобуз. Негизинен ушул азыркы күндө 4 университетте мен ачык эле айтып коеюн. Бул Мед академиядан кийин, Славянскийден кийин, Ош университетинен МУКтан кийин базасы туура келген биздин Кыргыз Улуттук агрардык университеттин ветеринардык медицина факультети деп биз эсептейбиз. Рахмат. Дагы эки суроо калды. Англис жана немис тил курстары барбы деп жазыптыр. Урматтуу абитуриенттер, мына мен өзүм сөзүмдө да айтып кеттим эле, биздин университетте ушул студенттерди чет өлкөгө жиберүү максатында англис тил, немис тил жана кытай тил курстары ачылган. Андан сырткары мен жана белгилеп кеттим, англис тил боюнча группалар да бар. Алар келечекте сабактарды англис тилинде өтөт. Мындайча айтканда, англис тилин окууга, чет тилин окууга бардык шарттар бар. Андан кийинки суроо Жээнбек Темирбекович мүнтүп жазыптыр. Ушул бардык эле адистиктер боюнча айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Кошумча сабактар боюнча, мисалы ветеринария деп коюптур. Бул менимче тест боюнча окшойт. Ошого өзүңүз жооп берип койсоңуз. Кошумча предметтик тесттер жөнүндө жана жогоруда айтып кеттим. Бизде предметтик тесттер негизинен жок. Жана айтып кеттим, бул жерде биотехнологияда жана стандартташкан методологияда кошумча тесттер бар. Биотехнологияда биология же химия, стандартизацияда методологияда физика же математика.
гранттык негизде конкурска катышып атканда, ал эгерде предметтик тест жок болсо дагы конкурска катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок белги жана негизи бюджеттикте бардыгында жок, гранттык контрактта предмет тесттер жок. Рахмат. Дагы бир суроо келип түштү. Бул жатакана боюнча экен. Жатакана боюнча айтып кетиңизчи, шарттары кандай, канча сом төлөйт? Жатакана боюнча бизде 2 жатакана бар. 3-чү жатакана биз ойлойбуз абдан талапка ылайыктуу келген, бардык шарттын баары түзүлгөн. Экинчи жатаканабыз бул 1-чи жатакана деп эсептелинет. Аны дагы 1-сентябрдан баштап ремонт кылып, ошол 3-чү жатакананын деңгээлине бир 2 айда жеткизебиз. Жатаканабыз бар. Абдан жакшы шарттар менен. Рахмат. Анда урматтуу абитуриенттер, мына биз сиздер менен онлайн байланышта турабыз. Суроолор болсо онлайнда берсеңиздер болот. Суроолор болсо. Микрофондорду өзүңүздөр күйгүзүп, суроо болсо берсеңиздер, урматтуу абитуриенттер, ата-энелер. Саламатсыздарбы, суроо берсем болобу? Болот, өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Аты-жөнүм Элдияр Улуйгилик, Бишкек агроэкономический колледжде окуйм. Село Кешок. Быйыл колледжди бүтүп атам мен. Бишкек агроэкономический колледж. Вышыйга тапшыргандам, Магданайга буйрса, ветеринария боюнча эле. Ошо заочный, очный боюнча маалымат берип кое аласыздарбы? Сырттан окуу каралганбы? Контракт канча? Рахмат. Ветеринарный медицина боюнча өзүңүздөр билесиздер, эгерде сырттан окуганга только ошо колледжди гана бүтсө, контрагы 36 миң сомдун тегерегинде. Ал эми очный болсо 40 миң сом. 45 миң сом. 41 миң сом. Эгерде 41, ал эми сырттан 36 миң. Рахмат. Дагы суроолор болсо. Мына дагы келип атат суроолор. Спорт машыгуу боюнча маалымат берип коесуздарбы? Мен өзүм спортко абдан мындай спорт абдан жакшы көрөм. Өзүм дагы мына Алмазбек Шукурбаевич экөөбүз биздин университетте негизги мындай белгилүү болгон, биз өзү волейболду бирок ошону менен биргеликте бул ушул күрөш боюнча, баскетбол боюнча дагы секциялардын баары тең иштейт. Бизде бүт мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Рахмат, Рыспек Залдыкович. Анда дагы бир эки суроо бар экен, Жээнбек Темирбекович. Быйыл алтын сертификат алуу үчүн канча балдан өтүш керек? Бул биринчиси, экинчиси экономика факультетинде бюджет барбы? Биринчи экономика факультетинде бюджет жок. Ал эми алтын сертификатты болсо, мен билишимче мындай имени 220 же 230 деп тандалбайт. Себеби эң максимальныйдан 50 баланы кабыл алат да, ошолор алтын сертификатка ээ болушат. Эң жогорку балдан ылдый саналат. Ошонун эң жогорку 50 кишисине алтын сертификат берилет. Быйылкы шарттарга жараша өзгөрүшү мүмкүн. Эми анын негизинде айтканда мен билим илим министрлиги чечет болуш керек. Ошо чечет. Рахмат. Башка суроолор Бар. жокпу? Анда биз программа боюнча урматтуу абитуриенттер чыкпаңыздар. Бул мындайча айтканда онлайн байланыштан себеби азыр сиздер үчүн концерттик программа даярдалган. Булар биздин жаштар комитети уюштурган, студенттик кеңешти уюштурган сиздер үчүн концерттик программа бар. Андан кийин 11:30-дан 13-кө чейин ар бир факультеттер үчүн сиздерге экскурсия даярдалган. Сиздерди ошол жер факультеттин декандары, профессордук окутуучулар курамы сиздерди чыдамсыздык менен күтүп атат.
активдүү катышып берсеңиздер. Рахмат. Кошумча суроо жооп болсо, мына бизде чат иштеп атат, бере бериңиздер. Андан сырткары ошо факультеттерге түздөн түз ар бир багыт боюнча, адистик боюнча да берсеңиздер болот. Биз сиздер менен дайым байланыштабыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Асанбек кызы Алтынай, Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин мелиорация, экология жана бергелер институтунун геодезия жана ал эми сиздер дагы Кыргыз Улуттук агрардык университетин тандасаңыздар эч качан өкүнбөйсүздөр деп ойлойм. Ал эми кийинки жагымдуу чыгарма жалпыңыздарга арналмакчы. Тирүүлүктө алыста калың булут сагындык тоо үстүнө карайт бизди кыйналып кулсалыкта ооругансып шатырап төгөт чаңгыр булкансып нөшөлөгөн чаңгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктүң ыкчып туруп анан кое берет ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы өкчанда көкүрөктү жеңилдетте ыйлап алчы жамгыр кайрадан үмүт берип адамдарга күчтүрүп туршилтип жамгыр адамдарга кайрадан көңүлүчү күндүн нуру коштошуп бир жумага балким майга нөшөлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктүн ычып туруп анан кое берет ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төкчөндө көкүрөктү жеңилдетте ыйлап алчы жамгыр жамгыр Элмирбек Иманалиевдин Арыз атынын чыгармасы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин студенти Марсбеков Фархаттан биздин факультетке тапшырыңыздар, билим алыңыздар. Çırağım appağım seni görüp tazara başladım Abedinde жүргөн экен катылып Ай качанкы бир мен жоготкон асманым Карайлаган көңүлүмө нур толуп Төгүлөйүн ырбалып Арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүмдөн Арузатым айланайын мага бир жолу
ыйыктуудай сезилип ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм арайлаган көңүлүмө нур толуп кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп арман болуп түнүйөм айрылганча сүйүндүм арыжакын айланайын мага бир жолу Биз сиздерди күтүүбүз. Инженердик техникалык факультетинин 1-курстуу студенти Жеңишбекова Маликадан бардыгыбыздын апаларыбыз аман болсун деп апакем аттууларды Балузат апакем, Арузат апакем, Арубага апасизин агынсыз, Кымбатым апакем, Кубатым апакем, Кубантар апасизин агынсыз апа. Дайыма сиз менен мактанамын апа. Мен сизди Меккеге алып барамын апа. Сиз барда көрктөнө тартарабым булагынсыз апа. Дайыма сиз менен мактанамын апа. Мен сизди Меккеге алып барамын апа. Сиз барда көрктөнө тартарабым булагынсыз апа. Эми бул ыр сиздер үчүн ардалат. Солнце ярко светит, и смеются дети, а мы рука об руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб достали жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Ай-на-на-на-на-на, ай-на-на-на-на-на, ай-на-на-на-на-на. Я всем желаю мира, я всем добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне немного надо, хочу, чтобы были рядом любимые и вся моя родня. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб достали жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Ай-на-на-на-на-на, ай-на-на-на-на-на, ай-на-на-на-на-на. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздер билимге умтулуп, татыктуу билим алып, келечектеги ийгиликтүү өз жашооңуздорду кура турган жакшы кесиптердин бирине ээ болгуңуздар келсе, анда биздин университет жана биз сиздерге жардам берүүгө дайым даярбыз. Мында мен сиздерге арналган бир жагымдуу чыгарманы окуп берүүгө уруксат этиңиздер. Айтымын берегире көчүмүнда Олтурчу жаныргите дайырда Олтурсак уктабастан түнү бою Шарактап таң атканча үн басылбай Шарактап таң атканча үн басылбай Олтурса уктабастан түнү бою Шарактап таң атканча үн басылбай
шарықтап таң атқанша басылбай. Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе жителей на высоках камнями жать или гореть звездой. Ласковый рассвет встречаешь. Хорошо с тобой, но плохо без тебя. Головы на плечи, терпеливые, котлет. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть воля, моя меня. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть воля, моя меня. Вот так. Героев былых времен не осталось порой имен. Тех, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завечен и одним. Погляди на моих